Жогоруда видео тасмада өрттөлгөн таштандылар баарыбызга белгилүү болгон Орто Азияда эң ири базарлардын бири Кара Суу базарында тартылган. Өрттөлүп жаткан таштанды төгүүчү жай базарга жакын жайгашып, айланасында электр көмөк чордону, унаа токтотуучу жай жана мектеп бар. Андан чыккан түтүн булардын баарын каптайт. Азыркы күндө бул балдарга эмнеси зыян? Таштандыларды күйгүзгөндө түтөп ошо жыты урат дегенибиз ошол. Сабак учурунда түтүндү жыты уруп атат, ошол зыян деп эле ата-энелер ошого айтышат, жалп болупчу негизинен. Күн ысык маалында бизде аралыгы жакын да, Мусур менен мына Бабур мектептин аралыгы жакын. Ошол жерде гана жыты урат ошол. Жерде мусор сасыбасы айтсак, каласыңар тургула, калабасыңар турбагыла дейт. Эми айла жок тиргилиги ушул үчүн тиргилик кылып атабыз, маска тагынып отуруп. Башка жака жылдырып же мына жытты жок кылса болот эле. Бүт баары жокко жыттанып зыян да денсаулыкка. Бир жерде өрттө беришет. Жыттанып бүт шамал менен кетет айланага. Айдоочулар жергиликтүү бийликке таштанды төгүүчү жайды жылдыруу боюнча бир нече жолу кайрылышкан. Сарай айылдык өкмөтү элдин арызын караган менен бул маселени чечип бере элек. Бул жерден азыр өтө көйгөйлүү маселе. Şu bazar boyunca bunu alıp çıkıp ketkile. El janında Babur mektebi jaylanышкан артында burada пожарныйлар азыр Европа плюс деген базар ачылып калды. Ал жерде элдер чыгып атат. Бер жагын көрдүңөр, Бишкек станциясы бар. Автовокзал станциялар. Ошолордо элдер чыгып бизге кайрылып атат. Ушул мусорду бизге жок кылып бергиле. Барсаңар өтө жагымсыз жыт болот. Тазалап койсоң да ал жытты тазалашка мүмкүн эмес. Биз ошону негизинде азыр трансформация Кудай буйрса болот, эми кайсы күн экенин билбейбиз. Кантсе да таштанды күн сайын өрттөнүп, кооптуу жагдайды жаратып, тим болбостон экологиялык жактан абанын булганышына алып келүүдө. Ар кайсыл мына заттан мейли кагаз болсун, мейли тамак аштын калдыгы, мейли темир болсун, мейли өзгөчө бүгүн пластик болсун, же эрип, же ысып, же күндүн алдында мына күйүп атканда сөзсүз түрдө жыт чыгат. Бул кычкылдануу реакциясы, мына диоксидтерде, эми анын металлдындагы ошол уулуу газдарды мына түтүн деген бул эң жанагы бүгүн бизге мындай дискомфорт кылып аткан нерсе. Ыш үйлөрдүн үстүн кара. Ыш кадимкидей эле келип өрттөнгөндөн келип басып калып аткан. Мына көрүп атабыз, бир көрмөксөн болуп бүгүн күн өтсө эсеп менен жашап аткандай. Буга ошол кескин түрдө бир чараларды көрүшүбүз керек. Анткени менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү таштандыны көчүрүү маселесин алиги чечечи элек. Жер чечилгенче Орто Азиядагы эң ири базардын бир бөлүгү түтүнгө ууланып, жанында жайгашкан мектеп, автоунаа коюучу жай жана миңдеген адамдар ушул жытты жыттап жүрүүдөн башка айласы дагы жок. Аймерим Талантбек кызы, Кудайберди Тыйканов, ТМЖ жаңылыктары.